Урмат Самаев жаңы кызматка дайындалды. Мындан бир жума мурун акталган Урмат Самаев жаңы кызматка дайындалды. Ал президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалды. 13 январда Кыргызстандын жогорку сотунун соттук коллегиясы Самаевке карата кылмыш ишин карап, сот аны актоо өкүмүн чыгарган. Эске салсак, Самаевке кылмыш жаза кодексинин 210 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча кылмыш иши козголгон. Балбак Түлөбаев агрардык саясат боюнча тармактык комитеттин жыйынында Бишкекти каптаган ыш маселеси боюнча пикирин билдирип, аны чечүүнүн 3 жолун айтты. Айтымында мэрия ыш менен күрөшүү үчүн бардык милдетин аткарууда, бирок өкмөт мэрияга жардам бербей жатат. 3 маселе менен смокту чечсе болот, мен силерге ачыгын айтып коеюн. Биринчиси көмүр. Кара кеченин көмүрүн киргизбейсиңер. 4 районго, муну былтырда айткан, мурдагы жылда айткан. 4 районго 4 склад саласыңар. Шабур күлгө окшогон көмүрдү алып келесиңер, залал саздырган мындай зыяны жок көмүрдү мөшөккө салып туруп сатасыңар, болду. Башка эч жерге киргизбейсиңер. Автоматтык түрдө 30-40% көмүр жоголот. Ыш. Даже охрана окружающей среды кант цементный шифр заводко күчүңөр жетпейт. 3 жыл болду. Түздөн түз кант менен келип туруп, Бишкекти ууландырып атат. 3 жылдан бери какшап айтып атабыз. Унчукпай отурасыңар. Катализаторлар, жакында көрдүм, бир кытайлар катализаторларды алып келип аттыр. Ашыларды койсоңор, өкмөт бергиле деп полномочия мэрияга. Ошол катализаторду койдурасыңар, дагы 30% чечилет. Анан Газпром менен иштеш керек. Зимний тариф бергиле, урматтуу Газпром бизге, Бишкекке зимний тариф бергиле. Декабрь, январь, февралга зимний тариф коюп бергиле, биз баарыбыз газификацияга шыгыра өтүп беребиз. Жок, бербейсиңерби? Өкмөт башка газ алып келе турган компаниялар менен сүйлөш керек, Газпромдон башка. Давайте Азербайжан менен сүйлөшөлү, Иран менен сүйлөшөлү, Түркмөнстан менен, Өзбекстан менен сүйлөшөлү. Эгер Газпром бизге бербейби, анда башка газовый компаниялар менен сүйлөш керек. Зимний тариф менен атайын Бишкекке газды алып келишибиз керек. Башка айлабыз жок, Газпром. Силер бизге туура түшүнгүлө. Мен түшүнөм, мэрия азыр тетишти газ өткөрсө, Берия нештекеси калбай калат, шымы да калбай калат. Декабрда кызматтан кеткен мурдагы өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун декларациясын салык кызматы жарыялады. Анда көрсөтүлгөндөй, Акылбек Жапаровдун 1 жылдагы кирешеси 2,820,600 сом болгон. Ал эми президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков 2023 жылы 10,491,500 сом киреше тапкан. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына жылдык баяндамасын жарыялады. Уюм бийлик журналисттерди, медиа уюмдарды жана бийликти сындагандарды коркутуп үркүтүү жана кысымга алуу чараларын көрдү деп эсептейт. Human Rights Watch Темиров Life долбоорунун 11 журналистинин ишин, Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбековдун соттолушун, Клоп басылмасынын жабылышын мисал келтирет. Гемпирават иши боюнча прокуратура апелляциялык арыз жазып, айыпталуучуларды күнөөлүү деп табууну суранганы боюнча дагы айтылат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы Фарид Ниязов Койташ ишине сот арачыларын киргизүүнү соттон өтүндү. На сегодняшнее заседание адвокат Занят Адмбаевич Жошев внес ходатайство о рассмотрении дела участия суда присяжных. И учитывая, что закон о суде присяжных уже вступил в силу, 20 дней действует, соответственно, у обвиняемых в особо тяжких преступлениях есть право требовать суда присяжных. И все мы поддержали это ходатайство. Считаем, что данное ходатайство сейчас может быть удовлетворено. Салык кызматынын мурдагы жетекчиси Алтынбек Абдуваповдун камактагы мөөнөтү узартылды. Мындай чечимди 17 январда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Судья тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, ал 20 мартка чейин камакта калды. Эске салсак, Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев 2024 жылы декабрда камакка алынган. 19 январда Ош базарындагы көпүрөдөн бир адам кулап каза болгон. Анын сөөгү Ала Арча дарыясынан табылган. Бишкек шаардык медициналык тез жардам борборунун башкы дарыгеринин орун басары Егор Борисовдун билдиришинче, 50 жаштагы адам дарыгерлер келгенге чейин эле каза болуп калган. Маркум башынан ачык жаракат алган.
Бишкек шаарынын Октябрь районунда алдын ала маалымат боюнча Ахунбаев көчөсүндөгү 2 кабаттуу дүкөндөн өрт чыккандыгы тууралуу ÖKM кабарлады. Өрттөн 4 адам түтүнгө ууланып, тез жардам кызматы тарабынан биринчи медициналык кызмат көрсөтүлдү. Учурда жарандардын абалы туруктуу, ошондой эле болжол менен дүкөндүн 300 чарчы метр аянты күйгөн. Башкы прокуратуранын имаратынын жанында эркек киши өзүнө өзү өрттөп жиберди. Бул тууралуу активист Ыргалай Бекмуратова билдирди. Анын айтымында ал киши кыймылсыз мүлккө байланыштуу адилетсиздикке нааразы болгон. Бул тууралуу өзүн өрттөгөн жаран буларды айтып берди. Айтымында 2023-жылы сентябрда 2 кишиден $520 000 үй сатып алган. Бирок бардык документтер толтурулгандан кийин ал үй камакта экени белгилүү болгон. Үйдү кайра алып коюшкан. Бул боюнча ал укук коргоо органдарына кайрылганын, бирок алар ишти жаап салышканын айтууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жеке инспекторлор жол эрежесин бузгандардан системалуу түрдө акча алып жатканын билдирүүдө. Буга чейин атайын кызмат 4 жол кайгул кызматкерин пара менен колго түшүргөн. Башкы прокуратура бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Баңгизат сатуучулар ортодо баңгизатты сатышы керек болгон жаранды аябастан уруп сабашкан. Видеодо жаран сатууга тийиш болгон баңгизаттын колдонуп алганы үчүн кечирим сурап жатат.